Çordu cambarlarla tümmeze tüketmede tuğan evine batı sıramak oldum yaşı. Бүгін 11 октябрда Манас шаарында Манас стелласынын ачылышы болду. Иш-чарага УКМК төрагасы Камчыбек Ташиев, жергиликтүү жетекчилер жана тургундар катышты. Жаңы стелланын бийиктиги 8 метрди түзүп, демөөрчүлөр тарабынан каржыланган. Манас шаары деп андан дагы татыктуу, барктуу, сүйүктүү кылууга багыт алып отурабыз. Ошондуктан урматтуу туугандар, урматтуу эл журт, мен уруксат берсеңиздер бир ушул окуя боюнча бир эки мүнөт өзүмдүн оюмду айта кетейин. Себеби дегенде мына Жалал Абад шаарын Манас шаары кылып өзгөрткөндөн бери Жогорку Кеңештин парламенти кабыл алды. Андан кийин урматтуу президентибиз кол койду. Президентибиздин жарлыгы 27 сентябрь күнү мыйзам күчүнө кирди. Ошондон бери биз мыйзамдуу Манас шаарынын тургундары болуп калдык. Эми ушу Манас шаарынын боюнча мен бир-эки сөз айта кетейин. Тура Жалал Абад шаарын эмне үчүн Манас шаарын алмаштырып койдуңар? Эмне үчүн Жалал Абад шаары эле жакшы эле го, жакшы эле аталат эле го, аты эле сонун эле го дегендер арабыздан чыгып аткандар бар. Бул боюнча айтып кетер элем, туура айтасыздар. Мен деле Жалал Абад шаарын жакшы көрөмүн. Жалал Абад деген ат мен туулгандан бери биздин оюбузга, акылыбызга сиңип калган ат. Баарыбыз эле Жалал Абадтыкпыз деп, Жалал Абад шаарынан боломун деп, ушинтип сыймыктанып жүрдүк, туурабы? Бирок, урматтуу туугандар, биз мунун баарыны мамлекетибиздин эртеңки стратегиялык келечегине багыт алып атыбызды өзгөртүп атабыз. Жалал Абад шаары жаманаттыгынан эмес, Жалал Абад шаары мындай жаман угулатырганан эмес, биз эртең мамлекетибиздин келечеги үчүн, мына азыркы жаштарыбыздын эртеңки мамлекетибизди сактап, коргоп, аналар улантып кете турган балдарыбыздын келечеги үчүн Манас шаары деп өзгөртүп атабыз. Менин деле кайсыл бир деңгээлде мына ачык айтайын, өзүм мындай бир эме болуп атам, толкунданып атам. Бирок ошол эле мезгилде келечеги үчүн, мамлекеттин келечеги үчүн, шаарыбыздын келечеги үчүн, мамлекетибиздин бүтүндүгү үчүн биз ушул кадамга бардык. Демек, Манас шаары буюрса мындан ары бул Жалал Абад дегенде жана айтып өткөндөй, Манас бул ар бир кыргыздын, бир эле Жалал Абадтыктардын эмес, бир эле ушул Жалал Абадтын тегерегинде жашагандардын эмес, бүткүл кыргыздардын, дүйнө кыргыздардын эсинде, акылында, жүрөгүндө Манас деген сөз бар. Мен кыргызмын дегендин ар биринин жүрөгүндө Манас деген сөз бар. Манас бул биздин өткөн тарыхыбыз, улуу тарыхыбыз, кыргыз элинин улуу тарыхы, бүгүнкү күнүбүз жана эртеңки келечегибиз. Манас бул биздин кыргызыбыздын айбаты. Муну туура түшүнбөгөндөр башкача сүйлөп атат. Айтып коеюн. Манас бул кыргыздын айбаты. Манас менен биз кыргыз болгонбуз, кыргыз менен Манас болуп өсөбүз, Кудай кааласа. Кээ бирлер жанагы не деп коет, наивностьтан айтып атышат. Кээ бирлер түшүнбөй айтып атышат. Бирок мен силерге айтып коеюн. Урматтуу туугандар, Манас деген атты биз татыктуу алып жүрүшүбүз керек. Демек, мындан ары биз кече күнү, мен азыр бүгүн эле мугалимдер менен жолукканда айттым эле, Жалал Абад шаарынын тарыхын көптөгөн мындай тарыхчылардан сурадык. Тарыхчылар менен баарлаштык, сүйлөштүк. Тарыхын айтып бергилечи Жалал Абад. Эмне үчүн Жалал Абад деп аталып калган? Дегенде ар түрдүү версиялар бар. Бирөө айтат, бул баягы мусулман китептерден алынган аттардын негизинен деп калат. Бирөө айтат, Ферганадан келген бир кишинин аты экен деп калышат. Дагы кече болсо бир жомокчу саясатчы айтып атат, ушул жерде дейт, ушул чөлкөмдө бир хан жашаган экен, анын 5 баласы болуптур дейт. Бирөөсүнүн аты Жалал Абад, Турк Абад, Бек Абад, Кампир Абад деп каяктагы жомокторду айтып атат.
Ben birinci rет uqtum şunu bardıq. Har kim özünü oynayacağını söyleyip durmayı. Anday olmuş gerek. Oşonduktan alemi Manas'tı. Hiç kim hiç jağa burmalay albay. Manas'ta hiç kim özünü taandıq kılıp burula albay. Жаллаватты да канча жол талашып жүрүштү. Талаштырбайбыз. Манас бир гана кыргызга таандык. Ошондуктан Манас деген атты ушул жерге мына сайдык биз дагы. Кудай кааласа. Мындан ары, урматтуу туугандар, Манас шаарыбыз өнүгүп өсүш керек. Манас шаарынын атына татыктуу болушубуз керек. Жанагыдай түшүнбөй, анча-мынчалардын сөзүнө кирип кетип, аркы беркилердин сөзүнө кирип кетип сүйлөгөндөр ойлон кулагын. Кыргыздын тарыхын ойлон кулагын. Кыргыздын келечегин ойлон кулагын. Күйүп турган, жанып турган күндөрүбүздү ойлон кулагын. Ошондо биз баарыбыз акылыбызга кайтып келебиз. Акылыбызга кайтышыбыз керек. Эми мындан ары Кудай буйрса, Жалал Абад шаарынга татыктуу болуу жагын айтайын. Бул, то есть Манас шаарына. Көрдүңөр, мен Манас менен Жалал Абадты аралаштырып айтып атам. Себеби бул дилимде ушу Жалал Абад деп калган. Манас шаарына, Манас атына биз татыктуу болушубуз керек. Дагы бир айтып атышат, мына Манас бул таласка коюлуш керек эле. Манас таластардык дейт. Андай эмес туугандар. Манас таластардык да эмес. Манас кыргыздыкы, бүтүндөй мүлдө кыргыз журтунуку. Так. Мүлдө кыргыз журтунуку Манас. Манас таластыкы дагы, Манас нарындыкы, Манас чүйдүкү, Манас көлдүкү, Манас Ош Баткендики, жана Манас шаардыкы, Жалал Абадтыкы. Ошондуктан Манас мүлдө кыргыз деп туруп мындан атып кетишибиз керек. Эми Манас шаарына татыктуу болойлу. Манас шаарынын атыны бийик кармайлы. Ушу Манас шаарынан жакшынакай элибизге, журтубузга кызмат кылган, элдин журттун туусун бийик көтөргөн, башка элдердин алдында башын бийик көтөргөн уул кыз жигиттерибиз өсүп чыксын. Мына ушул жерде Манас шаары азыр Жалал Абад шаары ушуга чейин облустук деңгээлдеги шаар болуп келди. Муну жакшы билесиздер. Эми Манас шаары Кудай кааласа жакын кортодо республикалык деңгээлдеги шаарга чыгат. Мындан ары мамлекетибизде 3 шаар болот. Бишкек шаары, Ош шаары жана Манас шаары бул республикалык Манидеги, республикалык Манидеги шаар болуп аталат. Мына көрдүңөрбү? Эми биз Кудай буйрса биздин шаарыбызга бир эле Жалал Абадтыктар эмес, Кыргызстаныбыздын бардык 4 бурчунан келген адамдар келип жашап, ушул жерде өнүп өсүп, шаарыбыз гүлдөп, шаарыбыздын жанагы саны өсүп, мына өзүңүздөр эле көрүп атасыңар. Бүгүнкү күндө эң көп акыркы маалдарда саны өскөн шаар бул Жалал Абад шаары болуп атат. Адамдардын саны өскөнү. Себеби адамдар көрүп атат. Бул жерде инфраструктура жакшырып атат. Адамдарга ыңгайлуу жашоо тиричиликтин түзүлүп атат. Мүмкүнчүлүк түзүлүп атат. Иш орундары камсыз болуп атат. Ошондой маселелер чечиле баштады. Мындан ары алар дагы бир нече эсе көбүрөөк чечилет. Ошондуктан урматтуу туугандар, урматтуу эл журт, мен сиздерди дагы бир жолу ушу Манас шаары менен биздин мамлекетибиздин ушул биз сыймыктанышыбыз керек. Кыргызстан ушунчалык чоң Кыргызстанбыз. 7 облусубуз бар. Кыргыз элибиз бар, кыргыз журтубуз бар. Ошонун арасында Манас деген ат биздин шаарга келип конду. Котуктайын баарыңызды. Урматтуу камчы өкүлдөшөй, урматтуу аксакалдар, Манас деласын жандырып берүүгө чакырабыз. Кана басыңыздар, аталар. Bismillahirrahmanirrahim. Жакшылыктар болсун, элибиздин, журтубуздун ушул чоң бир келечегине боло турган Манас шаарыбыз болсун, Кана, Омин, Аллах акбар.
болуңуздар. Байрамыңыздар менен дагы. Amin. Allah Teala Manas şahrının elin ömrün uzun, martabasını büyük kılgın, uşul demilgeni götürgün, bizden generalımızga Allah uzun ömür vergin, densolugunu için kılgın, peşenesini açık, yolun jarık kılgın, tapkanlarına bereke vergin, işlerine revaç versin. Manas şahrının eli hayratlı, gelinleri, kızları uyatlı oluşun Allah'tan tileyimiz. Amin. Жалал-Абад шаарынын аталышын Манас деп өзгөртүү демилгесин Жогорку Кеңеш 10 сентябрда жактырып, өлкө башчысы 17 сентябрда кол койгон жана мыйзам 27 сентябрда күчүнө кирген. Буга байланыштуу каладагы Жалал-Абад деген стелла Манас болуп өзгөртүлдү. Жалал-Абад шаарына Манас атабыздын ысмын берүү бул келечекти көрө билгендик, келечектин иши деп баалаймын. Себеби Манас бул кыргызды кыргыз кылып, курама журтту чогултуп, Манас кыргызды жараткан Манас, кыргызды топтогон Манас. Мына ошол Манастын атын генералыбыз Камчыбек Кыдыршаевичтин демилгеси менен аны колдоп, шаардык кеңештин депутаттары, тиги жетекчилер барды колдоп ошо Манас шаарынын атаганы бул өтө чоң жеңиш деп эсептеймин. Келечекте Манас шаарынын үстүндө Кыргызстандын туусу дайыма желбирип турат деп эсептеймин. Акылай Кырабаева, Замирбек Тойчубаев, Регион.